Көп балалуу бул келин Бишкек четиндеги жаңы конуштардын биринде бачыр жалдап жашайт. Улуу баласы кант диабети менен ооруйт. Ага жөлөк пул алат. Ал эми калган майда 3 баласына мамлекеттен колдоо жок. Жолдошум иштейт, базарда тачка төктөт. Өзүм иштебейм, үйдө отурамын. Мен 3 балам барында. Улуу балам сахарный диабет болуп ооруп калган болчу. Ошо сахарный диабет болуп ооруп калганда пособие чыгарткан болчумун, инвалидность. Андан кийин көп эле айтышты, ошо кишилер көп эле айтышып, пособие балдарыңа, тиги балдарыңа да чыгартып ал деп. Кыргызстанда кароосу бош үй бүлөлөргө мамлекеттик жөлөк пулдун көлөмү 810 сом. Бул каражат өтө эле аз экенин өкмөт өзү да мойнуна алат. Бирок ошол кенедей акчаны да ала албай жүргөн үй бүлөлөр бар. 2019-2016 жылдардан бери ГМД 1000 эме боюнча турат, 1000 сом боюнча турат. Ал эми чындап келгенде андан бери канча инфляция болду. Бүгүнкү күндө эгерде биз пособиянын санын тиги ГМДны 1200-гө көбөйтө турган болсок деле, баары бир инфляция ошону басып атпайбы, мурдакы эле калыпка кайра түшүп калып атат да. Андан башка могу жашоо минимуму бүгүнкү күндө шаардын өзүндө бул эменин өзүндө, мыйзамдын өзүндө бар бир жерде көрсөтүлгөн да, ГМД ошол жашоо эң төмөнкү жашоо минимумуна карата эсептелиш керек деп, жыл сайын өзгөртүү киргизип туруш керек болчу да. Расмий маалымат боюнча Борбор калаадагы жашоо минимуму 6317 сомду түзөт. Бирок балдардын жөлөк пулу 810 сом бойдон калууда. Мамлекеттик органдар жөлөк пулдун өлчөмү казнадагы каражатка байланыштуу экенин жүйө тартышат. Муну мойнубузга алышыбыз керек. Бирок бүгүнкү күндө мамлекеттик бюджеттин тартылыштыгына байланыштуу кепилденген эң төмөнкү кирешенин өлчөмүн мындай же болбосо жөлөк пулдун өлчөмүн тиешелүү деңгээлде жогорулатканга азыркы күндө мындай мүмкүнчүлүк болбой жатат. Бишкекте жакыр жашаган үй бүлөлөр жаңы конуштарда көп. Арасында каттоосу жоктору да бир топ. Жөлөк пул алуудагы чоң маселенин бири дагы ушул. Өкмөт киргизген эреже боюнча туруктуу каттоосу жок жарандар жашаган жеринен тийиштүү маалымат тапшырган учурда гана жөлөк пул ала алышат. Бирок мамлекеттик жардамдан сыртта калгандар же маселени туура түшүнбөй укуктарын билбей жатабы, же мыйзамдык механизмдер жакшы иштебей жатабы айтуу кыйын.